Аял заты жашообуздун маңызы. 8 март айымдардын эл аралык майрамы. Бул күнү айымдар бүтпөгөн түйшүктөн азга болсо дагы арылып, кучактоло гүл, төрдө белек бешкектерди алышат. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда мен Айпер Эшенкулова. Бизон медианын бул жолку чыгарылышында айымдар жана 8 марттын тарыхы жөнүндө сөз болмокчу. Андыктан алыстабагыла достор. Өлкөбүздө кыз келиндер арасында волейбол ойногон бул спорттун түрүнө кызыккандардын саны жылдан жылга артып келет. Алардын бири Кундуз Оскулиева. Учурда 53 жашта. Бегис волейболчулар курама командасында өзү теңдүү спортчулар менен ойноп жатканына 3 жылдын жүзү болду. Волейбол эми мындай айтсам, ден соолуктун баарына жакшы. Тизе моондарга жакшы, белге жакшы. Мисалы мен өзүм астма менен ооруган үчүн өпкөгө да жакшы бул. Азыр Кудайга шүгүр, эми 2 жылдан бери ойноп, ТТ шүгүр, баары жакшы. Бизде азыр баш аягы аялдар лигасында чогуу жаштар менен чогуу алганда 48ге жакын команда бар. Жашына карабайлы, мейли 30бу, 40бу. Бул волейбол спорт бардыгына тең. Жашкарыга карабайт. Эсли сен өзүңдүн каалооң, өзүңдүн сүйүүң болсо спортко, кандай жашта болсо деле ойносоң болот. Биякта 70 жашка, 60 жашка чейинки аялдар ойнойт чынында. 8 мартта биздин апаларды биринчи очередте ошолорду куттуктап кетем. Апаларыбыз бар, биз барбыз. Ана жалпы биздин аял заттарга баарына бакыт, ден соолук, баарыңыздарды чакырам спортко. Ким кайсы спорт сүйсө ошол спорт менен алек болууга чакырам да. Бул жумуштан сырткары, үй бүлөдөн сырткары бардыгына убакыт бөлүп спортко келип ойнош бул өзүнчө бир чоң бакыт да. Майрамдын урматына тазалыктын татынакай айымдарын майрам менен куттуктап, көңүлдөрүн кичине болсо да көтөрүп коелу деп, майрамдык белек катары гүлдесте тартуулоо үчүн келип калдык. Анда эмесе жүргүлө чогуу барып, көңүлдөрүн көтөрүп келебиз. Шаарыбыздын көрктөнүүсү үчүн жаз, кыш, ысык, суук деп эмгектенип жаткан тазалык муниципалдык ишканасынын айымдарына кичине болсо дагы чын жүрөктөн гүл дестелерибизди сунуп, майрамдык маанай тартуулап келдик. Сиздерге да чоң рахмат. Шаарыбызды ушундай таза кылып кармап атканыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Ар дайым жаздай болуп жатырап, жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпей, бекем ден соолукта болуп жүрө бериңиздер. Силерге да чоң рахмат. Ушундай 8 мартта келип, биздин эмгегибизди баалап, ушинтип көңүл көтөрүп койгонуңарга рахмат. Биз да колдон келишинче шаарды таза караганга аракет кылабыз. Рахмат. Ишиңер жүрүп ден соолукта боло койгула. Рахмат. Келип жаткан жалпы Кыргызстан аялдарын баарыңарды 8 март майрамы менен куттуктаймын. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт дайыма бар болгула. Айымдар үчүн жагымдуу белек, жылуу мамиле жана жан эргиткен жумшак сөз. Айымдар кандай белек алгылары келет? Мырзалар эмне белек камдады? Шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк, чогуу көрөбүз. Вот в основном кийим, одежда, да, вот ушуна беребиз. Көйнөк алып беребиз, вот ушундай. Көйнөк. Билбейм, ойлоно элекмин. Гүл, во-первых. Во-вторых, внимание. В-третьих, ну, подарок по-любому какой-то должен быть. Это должно быть искренне, от души. Но самое главное – это внимание. В тот день нужно для своих мам, для своих сестер, девушек, жен выделить максимальное количество внимания. Билбейм, гүл алгым келет, дагы кандай машина алгым келет. Эң жакшы эле гүл бизге. Ошо гүлдөрдү жакшы көрөм өзү. Кандай гүл берсе да ошого мен аябай сыймыктанам. Гүл алгым келет, баары жакшы. Бергени көңүлдөн чыкканын бергенин алабыз. Мен именно 8 мартка байланбайм. Дайыма айылга барганда белек алып барып, ботинка алып барып берем. Бир гана мен ойлойм 8 март майрамдаш керек деп ойлойм. Ар бир жакшы күндөрдө
кандай убакыт болсо барып куттуктап турган эң жакшы. Подарка мындай жакшы нерсе болсо, забарка болсо, көйнөк болсо, гүл обязательно. 8 мартта айымдардын эл аралык күнү бүткүл дүйнөдө белгиленет. Айымдар күнүнүн тарыхына кылчайып карай турган болсок, байыркы Римден бери келе жатат. Байыркы Рим шаарында аялдар күнү үй бүлөлүү зайыптар күйөөлөрүнөн белек алып, алар көңүл борборуна айланып тиричилик түйшүгүнөн аз да болсо узакташкан. Жылдар өтүп, акыры америкалык тикмечи айымдар теңчилик үчүн 1908 жылы 8 мартта Нью-Йорк шаарында митингге чыгышкан. Ошентип аялдардын күнүн белгилөө алардын экономикалык жана коомдук абалын теңдөө күрөшүнө айланган. 1910 жылы Клара Цеткин аялдардын эл аралык күнүн бекитүү сунушун киргизген. Негизги максаты бул күнү аялдар өзүнүн көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, митинг жана жүрүштөрдү уюштуруу болгон. Жалпы аялдар 8 марттан келе жаткан байрамыңар менен куттуу болсун. Бардык жакшылыктарды каалайм. Ошо оорубасын, аман болсун, бар болсун, бай болсун. Ар бир апа бар болсун. Аял заттын баарын 8 март менен с Международным женским днем всех кыргызстанцев поздравляю. Кыргызстан эл аралык майрамын баарын 8 март майрамы менен куттуктайм. Аялдарды баарына ден соолук, ийгиликтерди каалайм, үй бүлөлүк бакыттуулук каалайм. Жакшы күндөрү көп болсун аял затынын. Ушу бала чакасынын аман болушун, ынтымактуу болушун, асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун. Ушу Кыргызстанда жакшылыктар көп боло берсин. Кыргызстанда бардык аялдар 8 март майрамы менен куттуктайм. Баарынын ишине ийгилик, ден соолук, жакшылыктарды каалайм. Заманыбыз тынч болсун, өссүн. Кыргызстаныбыз жакшылыктар болсун баардыгы. Бүткүл айымдарды кандай десем, эми пайгамбарыбыздын аял заты бул биздин бул жашоого келип, бизди бул жашоону үлгү болгон, бизге көрсөткөн аял заты. Бүт майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Аялдар бар, ушу кыргыз элинин, кыргыз дүйнөнү тааныткан жигиттердин себепчиси аялдар деп ойлойм. Кандай ийгиликтерге жеткирген бул аялдар болот. Биринчи жолу айымдардын майрамы 1911 жылдын 19 мартында Германия, Дания жана Швейцарияда белгиленген. Кийин айымдардын майрамы 8 мартка жылдырылган. Учурда 8 март улуттук майрам катары белгиленип, дээрлик бардык өлкөлөрдө дем алыш күн, бирок Лаоста жана Мадагаскарда бул күн айымдар үчүн гана дем алыш. Ал эми Кытайда аялдар үчүн иш күнү кыскартылган. Европа өлкөлөрүндө бул күн кызыл эмес, бирок аялдардын укуктары үчүн ар кандай митинг, жыйындар жана жүрүштөр өтөт. Жалпы аял затын майрамыңыздар менен куттуктайм, бар болуңуздар, сиздер бар, дүйнө түгөл. Айпер Ишенкулова, Санжар Андагулов, Бизон медиа порталы, Бишкек шаары.